Субботника 75-ci училищедан bir 15-ке жақын бала келет. Менде болгон 60 көчөтүм бар эле. Ошону эгип бүткөндөн кийин вице-мэр келет. ЖТР телекомпаниясынын журналисттери менен биргеликте келип, мен айттым, көчөт эгилип калды, бүттү десем, жок дегенде биз өзүбүз колубуз менен эки түп эгип кетели деп, көчөттү мен өзүм мынау түптү сууруп бердим эгилген жерден. Анан вице-мэр өзү лопатаны алып, телевидение тартып турат. Анан ушул көчөттү кайрадан экти. Эми 1 сааттын ичинде мындай ал кишинин деле мындай неме кылыш керек эмес. Көктөйт бул көчөт. Көктөп кетет. 1 саатта эч нерсе болбойт. Бирок показуха менен заниматься эткени мага таң калтырды да. Бул мындай кадамга барыш керек эмес болчу. Вице-мэр деген келип кайра жардам бериш керек эле. Бул элдик парк. Элдик паркка колунан келишинче бир 10 түп көчөт алып келип эгип кетсе, рахмат айтат элек. Эгилген көчөттү кайрадан эккен бул Кудайга да жакпайт. Да, действительно, ошол күнү ишембиликке катышканым бар. Ал жерде. Анан мен барган убакта көчөттөр почти эгилип бүтүп калган экен. Биз аппарат обл администрациянын аппараты барган экен да. Алар менен биргеликте 2 көчөт эккенбиз. Анан ал көчөт кай жактан келди, ким чулуп келди, мен такыр маалыматым жок да. Анан сөмкада деле, ЖТРдин сөмкасында деле көрүнүп турат, что мен эркек бала болгон үчүн жер теге эле бергем да. Анан тиги бир кыз сайып берди, көйлө көм койдук. Болду, башка ал жерде мен жулуп алып, анчалык акыл экен жигит эмесмин, мен өстүп турган нерсени жулуп алып кайра эккеничи.